урматтуу бүгүнкү азем салтанаттын катышуучулары, ардактуу ата-энелер, максаты бир замандаштар, келечек ээлери болгон жаштар жана биздин кичинекей достор. Бул жакта Баткен областынан президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү отурат. Бул жакта министрлер кабинетинин Баткен областы боюнча өкүлү отурат. Шаардык билим берүү башкармалыгынан, райондордон келген ата-энелер отурат. Балдар биздин бактыбыз деп айтабыз. Биз сөз менен эле балдар биздин бактыбыз дегенде балдар бактылуу болуп кетпейт. Балдарды биз канткенде бактылуу кыла алабыз. Мына улууму биздин жетекчилер балдар үчүн кам көргөндө гана балдарыбыздын келечеги бактылуу болот. Мен сөзүмдү мына ушул бактылуулук туурасында кеп козгоп калдым. Жыл башында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бул эгер чындап бул жарлыктын тереңине үңүлүп кире турган болсок, албетте мына ушул инсан качан тарбияланат? Мына ушул бала бакчадан, мектептен тарбияланат. Мына ушул келечек муунду биздин эртеңкибиз боло турган жаш муундарга, балдарыбызга атайын Бишкектен бактылуу болсун балалык, балдарды колдоп алалык деген ураан чакырык менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айбек Осмоновдун өзүнүн демилгеси жана демөөрчүлүгү, спонсорлугу менен ушул чек арада жакын жайгашкан аймактарга барып, Чыңгыз Айтматовдун Буг эне жомогу деп аталган интерактивдүү мультфильм сабагын ушул Баткендеги балдарга сабак катары өткөнү келди. Аны менен катар мана ушул балдарга июнь айында баягы балдардын майрамына келип калган экенбиз. Атайын таттууларыбыз, могул алардын акыл эсин өнүктүрүүгө болгон балдар үчүн арналган китептерди алып келдик. Мана ушулардын бардыгын таркатып, бүгүн эртеңден баштап биздин иштер башталат. Мен учурдан пайдаланып ушул улуу педагог Макаренконун айткан сөзүн айткым келет. Эгерде биз балдарды жакшы, ыймандуу, адептүү, билимдүү кылып тарбияласак, бул биздин эртеңки кубанычыбыз, сүйүнчүбүз. Эгерде андай тарбия бере албай калсак, бул биздин азабыбыз, бул биздин көз жашыбыз, бул биздин шорубуз деп айткан жайы бар. Ансыңары мына ушул биздин көз жашыбыз, шорубуз, эртеңки биздин кейиштүү абалыбыз эмес, биздин эртеңки келечегибиз, эртеңки кубанычыбыз, сүйүнүчүбүз болгон ушундай бир балдарды тарбиялаганды бардыгыбызга Кудай насип этсин. Мына ушундай шарттарды түзүп аткан жергиликтүү бийликке, мамлекет башчысына дагы терең ыраазычылыкты билдиребиз. Өзгөчө жакканы, эми канчалаган республиканы кыдырып эле жүрөбүз, Ак Жол той деп аталган бала бакчанын аталышы дагы бир кандайдыр бир символикалуу болуп турат. Ушул ачылып жаткан бала бакча, кичинекей достор, Ак Жол той деген бала бакчага келдиңер. Мына силер дагы эми Ак Жол той бала бакчасынын тарбиялануучу болосуңар. Билимдүү, ыймандуу, адептүү, мекенчил болгон балдардан, кыздардан болуп өскүлө. Силердин келечегиңер кең болсун. Силердин араңардан Абдыкадыровдой, Масалиевдей, Торобай Кулатовичтей ушундай мамлекеттик, коомдук, маданий, саясий ишмерлер чыгышына, жок эле дегенде эң мыкты инсан, адам болуп чыгышына тилектештигибизди билдиребиз. Байрамыңыздар менен, анан эми китеп менен эле чектелип калбайбыз. Атайын жанагы интерактивдүү мультфильм сабагыбызды бүгүнкү майрамдан кийин эртеңги бүрсүгүнү дагы сиздер менен пландаштырып, сабагыбызды атайын каалоочу ата-энелер үчүн дагы, тарбиячылар үчүн дагы, балдар үчүн дагы ошол акысыз мультфильм сабагыбызды өткөрүп кетебиз. Рахмат, көңүл бурганыңызга.